Саламатсыңар балдар. Бүгүн Сыдык Карачевдин Эрксиз күндөрдө чыгармасын өтөбүз. Эрксиз күндөрдө повести 8 бөлүмдөн чакан эпилогдон турган кыйла көлөмдүү чыгарма. Анын биринчи бөлүмүндө жалаң гана табият көрүнүшү сүрөттөлөт. Ачык аяз, күзгү түн, табиятты күмүш нурга бөлөгөн мелтиреген ай, бүт табият таттуу уйкуга талып, жымыңдашкан сан жылдыздар. Анан алыстан бирөөнүн муңдуу үнү угулду. Чыгарманын биринчи бөлүгү табият сулуулугун, анын тынчтыгын бузган жазыксыз жаш жандын жан талашып жардам издеп, зар такшаган ушундай үнү менен башталат да, жазуучу ошол таскагынан жазбай жүрүп отуруп, бул бөлүмдү ошондой арман муң менен бүтүрөт. Повесттин экинчи бөлүмүндө адегенде Мамырбайдын айылы баяндалат. Бир уруу элге өзүнүн байлыгы, манаптыгы менен даңкы чыккан Мамырбай 5-6 жыл удаа болуш бий болгон. Эки дубан элдин ортосундагы чыр чатакты бүтүрүп, оёзго жаккан. Өзү айткандай, өлбөгөндөй оокаттуу, 300 жылкысы, 3000 кою, 25 төөсү бар. Мингени жорго, кийгени асыл. Кедейлер менен кандай сүйлөшүүнү, кантип бөйпөңдөтүүнү 5 колундай билет. Санын беримиш болуп, аларды куп гана пайдаланат, терин кургатпай иштеди. Баатырдын өмүрү узун болсун, дөөлөтү артсын деп, кедейлер байдыкынан шам-шум эткенине ыраазы. Убагында Мамырбай кырчындай 3 кыз алган. Азыр пайгамбар жашында болсо да, эки бети кыпкызыл, чүйлүсү казандай, тепсе темир үзгөндөй күч кубаты бар, алы да арбын. Өмүр базары өтүп баратса да жүрөгү жаш, кырдын кызыл гүлүн эңсейт. Жан кишиге айтпаган катылуу сыры бар. Ал сыры 5 убак намаз окуп жатканда да эсинен кетпей жаңылтып, Кудайга күнөөкөр, пайгамбарга шерменде кылчу болду. Шариатка тууралап, пайгамбардын сүннөттөн өтүү үчүн Мамырбайга бир аял жетпей кемчил турат. Ал бул тилегени бирөөгө айтууга көпкө даабай жүрүп, акыры улуу байбичеси менен кеңешти. Нускалуу байбиче, мен көнгөн менен эрке токолдорум көнбөйт, деп шылтоолоп адегенде боло койбоду. Бирок карт бөрү кекселигине салып, байбиченин жанын койбой жатып акыры көндүрдү. Чын эле эрке токолдору Мамырбайдын коркутуп үркүтүп уруп сабаганына да болбой тыралашты. Токолдорунун көнбөсүнө көзү жеткен Мамырбай, атасынын көрү, катынга жалынганда мен акмак бекемин, көнүшпөсүн, үстүңөргө токол алып, сазайыңарды берейин деп аларга кол шилтеди да дөбөгө чыкты, теребелге көз жүгүрттү. Эртеси эле улуу баласы Жапар менен байбичеси экөөнү акылдашып, айыл аксакалдарынан кеңеш суроого макулдашты. Дастаркондон дүйүм тамакка толтуруп олтургандардын сыртын тартты. Туздаш, даамдаш, тилектешпиз. Менин ак тилегиме ак батаңарды бергиле деп Мамырбай аксакалдарды сөзгө алды. Анын бул сөзүнө эч ким каршы болбоду. Тескерисинче, мунуңуз жакшы кеп, маке. Ак тилегиң орундалсын, самага муратыңа жет. Мунун эч бир арсар жери жок. Ата бабанын жорукчосуну, шарияттын жолу. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссаламды да 4, Бухара эмиринин 70 аялы болгон экен. Урум султанынын сарайындагы жайнап жаткан жарыяларын айтпайсыңарбы, деп аксакалдар ак батасын беришти. Кеп бүттү. Мамырбай көп күткөн жок, тынчын алган тилегине жетти. Повесттин 3 бөлүмү адаттагыдай эле узак лирикалык чегинүүдөн, Кендирбай ажынын айылын сүрөттөөдөн башталат. Кожодон бир топ жыл окуп, чоң молдо деген наам алган Кендирбай Сыпылдыяр, Чар китеп, Бадал сыяктуу китептерди, фарсча, арабча хадис, тафсирлерди укта олтуруп тажатка айтат. Бухара, Самарканд, Анжиян, Кокондон келген чоң мударис молдолор да ажы менен жаакташуудан жалтакташат. Кендирбай 2 мертебе Меккеге барып, пайгамбар саабалардын тукумуна кол берген. Меккеден Мединага келип, пайгамбарлардын мүрзөсүнө бата кылган. Барган жерлеринин касиеттүү топурагын, Меккеден Замзамдын суусун ала келген. Буга кошумча Кендирбай эл арасына түн киргенде ажы угулуу ак буурага айланат.
Бул керемет ишенбеген кишинин Пыйкамбайдын оозу мурду кыйшайып калат деген сөз тараткан. Муну уккан карапайым караңгы эл келме келтирип, Кендирбайдын олуялыгын биротоло ишенип кулдук уруп этегин өбүшөт. Ошентип ажынын барк мартабасы жылдан жылга көтөрүлө берди. Акысын алып бала окутат. Бейтап адамдарга тем салып, төрөбөгөн аялдарга бала телеп дуа окуп, тымар чийгендиги үчүн алганы өзүнчө. Аштыкка үшүр, битирге акча, зекетке мал алып, чөнтөгү акчага, кампасы данга, короосу малга тогот. Мындан тышкары доорон Куран түшүрүү дегендери бир башка. Кендирбайсыз эч ким жаназа окутуп өлүгүн кое албайт. Ансыз окулган жаназа жаназа эмес, өлүм катары саналбайт. Ажы өзү гана эмес, бүт үй бүлөсү бейиш жыргалында убайымсыз. Дал ушундай ыргыткан ташы жогору кулап, ашыгы алчы уруп, байпагы макмал болуп турган чакта кереметтүү ажынын кызы Жыпарга Мамырбай куда түшүп жуучу жиберди. Тагдырдын буйругун кара. Дубандагы жакшылардын жакшысы, мыктыларды мыктысы деп эсептелген дал Мамырбайдын өзү ошончодон анын кызын жактырып, жуучу жибергенин көрбөйсүңбү? Буга жетине албаган Кендирбай Мамырбайдай жакшы күйөөнү дүйнөнүн 4 айланасынан да таппайсың. Кызды бергенде жерге бериш керек. Баатырга айткыла, мен ыраазы, Кудай ыраазы. Баатырдан кыз эмес, андан чоңун да аябаймын. 2 жаш тилектерине жетип, мураттары кабыл болсун, Жусуп Зулайкадай болуп өмүр сүрүшсүн, деп көн мурун ак батасын берип алакан жайды. 4-чү бөлүм көл куласында ойлуу отурган Жыпардын өмүр жолун иликтөөгө арналган. Мисалы, жазуучу окурманга Жыпарды мындайча тааныштырат. Башында керек карыш кундуз кармаган кызыл тукаба тыштуу тебетей, үстүндө Кытай тубарынан тиккен ак көйнөк жашыл тукаба бешман, көкүрөгүнө бермет, шуруу седеп, күмүш тумар тагынган, бутунда күмүш зым менен саймаланган кепич, намырке маасы мала кызыл түстүү, жаңы аткан таңдай маңдайы жарык, ачык чырай, кыр мурун, чийилген кара каштуу, оймок ооз, ойчоң, кылгырган кой көздүү, ачылган кызыл гүлдөй үлбүрөгөн 2 эрди, тал чыбыктай бураң бели анын сөөгү таза экенин билдирет. Жыпар бүгүн ойчоң, муңайыңкы, кой көзү кийиткиндей муңдуу, жалынычтуу. Чыгарманын калган бөлүмдөрүндө көбүнчө Жыпар менен Жунуштун махабаты, арзуу тилектерине көбүрөөк көңүл бөлүнгөн. 5-чи бөлүмдө бүт бойдон Жыпар менен Жунуштун биринчи таанышканы, жаш кыздын зарыга күткөн белгисиз сүйгөнүнүн табышы баяндалып, ал эми 6-чы бөлүмүндө Жунуштун жеке турмушу иликтенет. Чала молдолорго барбай, балдардын баары Жунуштун мектебине кеткенине эл арасында анын баркы күндөн күнгө өсүп баратканына, караңгы элди алдап, эптеп окутумуш болгонунун сыры ачыла баштаганына, баарынан мурда оозундагы жеминен ажырап калганына молдолордун жини келди. Аны жок кылмак болушуп, уездин приставдын тилмештерин паралашты. Жунуш балдарды динден чыгармак болду деген айып коюп каматышты. Бир жума камакта отурган Жунуш суракта анын окуткандарынын баары өкмөт өзү уруксат берген китептер экенин айтып далилдөөгө аракеттенди. Сурак жүргүзгөн зөөкүр үстөлдү муштагылап жатып, мындан ары түрк ырларын динден чыгаруучу сабактарды балдарга окутпашка тизгинди тарта жүрүүгө убада алып, андан ары кармап турууга болбосуна көзү жеткенден кийин Жунушту бошотууга аргасыз болду. Ушундан кийин Жунуш Жыпарга жолугуп биротоло убадаларын бекемдешти. Мамырбай той берип алып кетер алдында андан куткаруусун өтүнүп Жыпар Жунушка кат жазды. Бирок Жунуш бактысыз кызды чалдын чеңгелинен куткара албады. Жыпарды ала качып баратып, куугунчулардын колуна түшүп, өлөөрчө тепки жеп кала берди. Бул үчүн жаза тартып 5 ай камакта олтурду. 7-чи бөлүмдө Жыпарды Мамырбайдыкындагы оор абалы, ал эми 8-чи бөлүмдө элдин азаттык күрөшү, эл үркүнү жөнүндө сөз болот. Кырылгандан калган эл Турпанга, Текеске карай бет алууга камынып, сырттагы Сары Жазга келип тыгылышты. Үрккөн элдин арасында шордуу Жыпар да бар.
Дал ушул жерде ал Жунуштан кат алды. Жунуш бул катта Жыпардын түгүл кол кармашып бирге өмүр сүрүүгө макулдугун сурап, ашуунун алдында күтүүсүн өтүнгөн. Элеп желеп болгон Жыпар эбин таап көчтөн калып, болжошкон жерден жумушун күттү. Эмнегедир ал убагында келбей кечиге берди. Аңгыча карышкарлардын улуганы угулду. Алар жакындап келаткандай сезилди. Жыпар карышкарларга жем боломго деп коркуп, көчтү паанала илгериледи. Алдыда аны ач карышкарлардан да катаал, ырайымсыз, тилсиз жоо күтүп турган эле. Ошентип повесть зоодон үчөө өлгөн Жыпардын аянычтуу өлүмү менен аяктайт. Мына балдар, силер Сыдык Карачевдин Эрксиз күндөрдө повести жөнүндө маалымат алдыңар. Эми бул тапшырмалар менен иштесиңер. Повесттеги каармандардын образдарын аныктап, төмөндөгү тапшырманы аткаргыла. Жыпарга сын Клейн түзгүлө, Жунуш менен Мамырбайга Вендин диаграммасын түзгүлө, Кендирбай ажыга Т-схема түзгүлө. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат, саламатта калгыла.